Tuz var ekan. Buna aslında aldan mayda tuzlar. Aslında mayda tuz var. Üstünde daha tuz var. Üstüde tuzma canları. Novo karanlık. Su kadimkidey жылуу туғандар. 42 градус жылуу шындай болот. Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, кадырман мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Кыргызстан кооз жер менен, таза абасы менен дайым бүтүндөй башка өлкөлөрдү кызыктырып келген буга чейин дагы. Мен азыр дал ошол кызыктырган дагы бир Кыргызстандын кооз жерине силерге бул чыгарышта көрсөтүүнү туура көрдүм. Мен аты жөнүм Максут Маккамолу. Мен азыр Баткен районунун Дара зонасында жүрөм. Тактап айтканда, шаардан 80-90 километр жол жүрүп, Дара айыл аймагында жайгашкан, мошу силер көрүп турган Миңбулак Жоопая жылуу суу профилактикалык санаториясына келдим. Бул санаторияны биздин алдыңкы чыгарылышыбызда дагы силер көргөнсүздөр. Ал жердеги чыгарылыш менен бул чыгарылыштын айырмасы, бул жерде азыр урматтуу көрүүчүлөр атайын туз менен дарылоо профилактикасы дагы чыгып тур. Туз шахтасы кошулуп тур. Сиздерге дал ушул туз шахтаны көрсөтүүнү туура көрдүм. Андыктан биздин чыгарылышты акырына чейин көрүңүздөр, зерикпестен көрүңүздөр. Бул чыгарылыш өтө кызыктуу болмокчу. Анда баштадык. Бул жерде атайын ошол Кудайдын бир кудурети менен атайын жылуу суу чыгат тугандар. Ошол кадимки жылуу суу адамдын ден соолугуна өтө пайдалуу. Бул санаторияда эң негизги багыт ошол жылуу суу менен дарылоо. Мен азыр бул жерде дал ушул санаториянын жетекчиси Миңбаев Бакыт мырза күтүп турган чагы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Сиздерге алдыңдагы келген элек бүгүнкү туз шахтаны кошкон жакшы жаңылыгыңыздарды угуп сиздерге дагы кайра келип эс алууга келип отурабыз. Иштериңиз кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Элдер келип атышабы жакшы? Элдер келип жатады. Болот. Азыр сезонго дем, мына жайдын күнү ба? Өрүктөрүн жыйнап бүттү. Келип атат. Туз шахта ачыпсыз. Туз шахтаны мен билгенден Кыргызстанда аз эле жерде бар да. Аз эле жерде бар. Эми азыр мына Баткен районунда да мына сиздерде ачылып тур. Азыр туз шахтаны да көрсөтсөңүз. Болду, жүрүңүздөр. Андан биринчи мына жер менен бир аз тааныштырып кеттиң эле. Мына бул жерде азыр канча инсанга ылайыктуу жай бар, место эс ала турган? Бул жерибизде так 80-90 кишиге ылайыктуу местобуз бар, төшөгөнүбүз бар. 80-90 кишиге жатышат бардыгы. Ылайык шарттар түзүп, үйлөрдү жылына-жыла кошуп атабыз, көбөйтүп. Месалар элге мүмкүнчүлүккө жараша шартты түзүп берип атасыз. Акырын да жылдан-жыла кичине кошуп. Азыр мына бул жактан баштасак да, мына биз азыр бирөө качелада эс алып атышат, ошонун жанында бул ашкана окшойт, э? Бул жагы ашкана кылдык. Азыр. Мына карасаңыздар, алдында аянтка канча унаалар келип токтоп турган, ошо бүт баары унааларда эс алуучулар келген жер. Бул жерде атайын качелалар коюп койсуз, кооз кылып. Эс алуучулар. Ашканаңыз менен бир таанышып чыксак. Ашкана. Теннисти ойноп эс алганга, жакшы. Бул жерде магазин дагы бар экен, караңыздар. Келгенде контакт фракталар бар. Эми муктаждык болот да, келген эс алуучулар билдеп алгысы келет, а? Май эсине чыгат дегендей. Жетишпей көбүрөөк туруп калышы мүмкүн. Өзүнөзү тейлөө самообслуживание бул жерде. Мына 80-90 кишиге эс алган келсе, дал ушулардын обединин ужин тамактана турган жерге ашканага мына көрүп турасыздар, аябай чоң ушул жерге келген батат. Кандайсыздар? Жакшы эс алып атасыздарбы? Жакшы болуп жатышабы? Кайсы жерден келдиңиз? Баткенден. Баткенден келдиңиз, э? Сиздер да Баткенденби? Ооба, биз Карабактан. Карабактан. Суу кандай экен? Суу жакшы экен. Суу жакшы. Дарылык касиети жакшыбы? Дарылык касиеттери өтө көп экен. Тузга келдиңиздерби? Бүгүн 3 күн болду. Жылуу суу өтө сонун экен, мага ден соолукка пайдасы катта экен. Тузга дагы кирдик.
Tuzda yarım saat oturduk. Şunday adamga jagımdуу eкен. Жақсы, ә? Жақсы eкен. Жақсы. Бұл жақтан тамақтарды беріп та, бұл жерде чай ішіп ес алғанға болады екен. Бұл жағында очоқ па? Азыр мындай бір дамды тамақ пішіп жатат. Қандай сәже жақсысыз ба? Жақсы ес алытасыз ба? Құдайға шүкір. Так, 7-8 қазанды қойғанға ес алушыларға жақсы мүмкіншілік түзіліп тұр, Жақсы. Бұл жақта алса дағым ба? Қандай сәже жақсысыз ба? Не тамақ ұлтасыз? Жітілі қарағандар. Бұл тоғда жүргенде үрматты көршілер ұшындай қандай ғана тамақ болмасын өте дамды болтады. Туралы жа қандай дейсіз? Өркін отудына болады екен, тамақ істелім болады екен, дамды болады екен. Мен өзі Баткен шарының Қарабақ айылынан келдім. Көп жылдан бері Москва шарында жүріп, қолым тұтым белім ауырып, жылық су десе білбейт едім. Өзімізде жақсы ұйық жер бар екен. Ана мына Бақыт деген жақсы қабыл алды. Бақыттан дағы аялыға мен разы болдым. Меймандарды жақсы тосып алады екен. Қачан болса да күліп, жайнап, идиш аяқ кеңірі, отын кеңірі екен. Бар жоқ тазалығы жақсы, жетішті. Анан баяғы Жалауатқа барып, 10 күн дем алып келдім. Санаторияда ба? Санаторияға. Ақша төліп түшіп аттыға. Бұл жерде Құданың күші менен ұйық жер, қасиетті. Қанша градус су? 42 градус. 42 градус жылы су шығып тұрады. Жылы су. Ошон үчүн мен өзүмдүн немелериме айтып кетет едим, мына жылы сууга келгиле. Бекер, өзүдөн чыгып атат, ыйык жер. Мен биринчи жолу келишим өзүм. Жақсы салымға? Анан мына аялыга ыраазычылык билдирем. Ракыя жакшы тосуп болот экен, күлүп жайнап. Жанагы сөз бар да же, кайсыл жерге келсе, тейлеген адамдын мындай маанайы жакшы болсо, эс алуучунун аялы жубайып, күлүп жайнап, качан болсо күлүп жайнап, бар жок таптаза да, идиш аяк, отун кеңири, жакшы жер экен. Жакшы мына. Көрдүңүздөр, сол тамактары бышып атышат. Бул жагы кухня экен туугандар. Азыр биз эми Бакыт мырза менен ошол элдер мактап жаткан туз шахтасын дагы биринчи көрөлү. Жүрүңүз. Так, Бакыт мырза айтсаңыз, бул жерге бир эле Баткенден эмес, Баткенден дагы башка өлкөлөрдөн дагы келгендер бар эс алуучулар. Бул жерге азыр Өзбекстандан келип атышат. Кыргызстан, Ош, Жалауат, Кызылкыя, Бишкектен, ар жерден келишет. Элде көп эле азыр үйгөн калды. Жакшы эс алып, ыраазычылыгын билдирип кетип атышабы? Келгендер ооруларын айып кетип жатат. Терролор айылып атат, анан муун оорулар сууп өткөндөр тезде жакшы болуп кетет. Так, мына туз шахта экен, а? Биз келген, а? Буну бил ачтым. Мына туз шахта. Бул жерде өзүмдө мурда маалымат чыгат туз шахта боюнча, туз боюнча. Анан быйылкы жыл кечен убакта. Бул идеяны кайерден алдыңыз эми? Муну атайын кече март айында шуга чыгынып көрүп шартты кандай түзүш керек элге. Бизде шарт кандай, башка жакта санаторияларда кандай экен дедим дагы, ошону ойлонуп атайын жолго чыгып, мынаны Ошко бардым. Ошон Жалауатка барып, Жалауатта чоң санатория бар экен. Ошого барып көрүп, подвалда туз бар экен, туз шахта. Ошол жерден көрдүм дагы. Кирип бир кадар көрүп, ошол дарлап, неме кандарды сүйлөшүп, алашан. Ошол туз судан чыккандан кийин ден соолукка өтө пайдалуу экен да. Ошону бул судан чыккандан кийин келип түшүш керек. Судан чыкканда клеткалар ачылып, адам неме болуп калганда, бул туздун ичине кирип отурса 1-2 саат. Пайдасы өтө күчтүү экен. Андай көп ооруларга да бүт жаздырып, жазууларга чейин тартып алып келдим дагы. Жакшы, анда бир кирип көрөйлү азыр, а? Азыр эми мына Бакыт мырза менен биз кирип туз шахтаны астына көрсөтөм, жүрүңүздөр. Бул жерде азыр экөө экен, биз көрүп турган, а? Женский, мужской кылып эки бөлүп койдум бул жерде. Аялдардыкы өзүнчө, эркектердики өзүнчө. Себеби шага жерде отура беришет экен чогуу. Бул жерде анан айыл жерде жерге жараша шарт кылдым да. Аялдар отдельно отурат, эркектер отдельно отурат. Анда кирип көрөйүнчү. Келе. Так, могул азыр урматтуу көрүүчүлөр, караңыздар. Асты дагы туз болсо, мынау үстү дагы 2-3 түрлүү туз бар экен. Мына астынан алынған майда туздары.
астындағы майда тұз, үстінде дағы тұз бар. Üstüde tuzma canları. Tuz ana bu tuzlu. Ali kurgandan keyin sınçı koyup var. Oşuğa o yerin tuzu жақсы desin dep. Har jerin tuzunu aralashtirgan. Har jerin alып келдіңіз. Qaysi Aslida Çoңalайдың tuzu. Çoңalay. Тарау торғанда. Ошол жерден барып өзüm машинада жүрүп алып келдим. Ама ортодогу Түркиянын тузу. Мына үстүдөгү Өзбекстан тузу. 3 жердин тузуну койдум, бардыгынан чогулады адамдарга. Азыр мындай киргендечи, мына Бакыт мырза карасаңыз, жыт башкача да. Туз жыттанып турат да. Ошондо бул азыр ушул жыт аркылуу неме берет экен, ден соолукка пайда берет экен. Вот, ушул жерде эле отурат. Эшти жаап, ошун отурат, каллаганда жатат. Жатса болот. Ушунда 1-2 saat otursa da жақсы неме болот. Анан каласа көрөк отурса да болот. Эне адам көтөрүшө карап отура берет экен да. Мен алган маалыматыма ошол жалалаттан сурап, ар жерден сурадым энди. Бирок өзүм медицинский образованием жок го. Бирок элден сурап кылгандай анан шуну уюштуруп атам, колдон келиши. Азыр эми айтсаңыз, келиңиз камерага жакыныраак кире бериңиз сиз. Кире бериңиз. Айтсаңыз, бул мисалы үчүн эмне ооруларга дагы кандай результаттар болуп атат туздан? Азыр пока эми ачтым, ана эме кылдым, кече бирөкөм мурдулар бүтүп келгендер, ана гайморит, тамак оорулары, бронхит ооруларга, ушу өпкөн оорулары көп пайдалуу экен да. Ана аллергияга дагы жакшы дейт. Кече күнү адышкага жакшы экен, ушунда. Адышкага жакшы экен. Киреле сыра 10 мүнөттө мурдум ачылып кетти деп коюп койсом болду дейт. Азыр мына мен аладым байкота башкача бир жытта мына ооран карасаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, азыр демек адышкага жакшы, өпкө ооруга, бронхитке баарына жакшы. Канча саат отуруш керек? Эми мында азыршы 1 саат. Азыр 1 саат. 1 саат, 2 саат отурса болот экен. Анан мончамчылар билбейм, энди кылгандан сурап көрөбүз. Эме кылып 1-2 саат отурса болот дейт. Жакшы. Биз анда кийинкисин дагы көрөлү. Бул жерде мынакей карасаңыздар, соляный шахта деп жазып койгон. Заболевание лор органов. Мушу сиздер экранды пауза кылып, кенен окуп алсаңыздар болот. Кайсы ооруларга жакшы экенин бүт баарын ушул жерде жеткиликтүү кылып силерге түшүндүрүп коюптур. Биз азыр биринчи бөлмөсү үчүн мына экинчи бөлмөсүгө кирдик. Экинчи бөлмөсүндө мына көрүп турасыздар. Кандай? Үстү дагы туз, мына 4 тарабы менен туз, астында дагы туз болгон. Мына ол жерде атайын ушу орундуктарга эс алышып, адамдар ушул жерден туздан мындай дава алып, лечение алып кетишет экен. Бул жагы женский. Бул жагы женский болуп калат, Эки бөлүп койдум да. Эки бөлүп койдуң. Эми азыр кызматы жөнүндө сизден акырда сурайлы. Мисалы үчүн келген адамга кандай кызматтар бар? Бармы? Мисалы үчүн канча акча төлөп калат? Анда силерге азыр акырын айтып беребиз. Демек, туз шахтасы мына ушундай. Бул туз шахта мен билгенден Баткен облустунун аймагында мен туз шахтасы бар, санатория бар деп мындай уккан эмес элем. Балким сиздер билгендирсиздер, балким башка жерде барды, бирок мен ал жөнүндө билбейт элем. Азыр мына ушул жерге атайын келип сиздерге биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн негизги максаты ушул туз шахтаны силерге көрсөтүү. Сиздер да келип ушул туз шахтада эс алып, лечение алып, дарыланып, жылуу сууга түшүп, андан ары келип эс алып кетсеңдер болду. Бул жерде мынакей Бакыт мырза атайын намазкана дагы уюштуруп коюптур. Намазканада эми ар бир мусулман эли келгенде ушул жерде дагы намаз убактысында 5 убакыт намазыны, амалдарыны толук аткарганга мынакей караңыздар, таптаза мечит бар, мүмкүнчүлүктү түзүп койгон. Жакшынакай кылып, бисмиллахиррахманиррахим. Бул жерде азан айтышат, э? Микрофон коюп койгонсуз. Азан айтышат. Мынаны караңыздар. Бардык мына амалдарды аткарганга, билбегендерге ал жерден атайын жазып койгон. Мечиттерде негизи билесиздер, баарын жерде ушундай кылып жазып түшүндүрүп берет. Шарт ушундай. Азыр эми баксымда жүрө бериңиз. Бул жакта мынакей көрүп турасыздар, катар бул жагы коттедж деп койсом да болот. Эс алуучулар келгенде ушул бөлмөлөргө жайгаштырылат экен. Бирок биз азыр эс алуучулар бар болгон үчүн бөлмөлөрдү ачып силерге көрсөтө албайбыз. Мына сыртынан көрсөтүп кете берели. Так, бул
Мына рядында бир 7-8 комната бар окшойт, Бул катарында 10 комната бар. 10 комната. Бир бөлмөгө канча киши жайгаштырасыздар? Комнатага 2 семейлер болсо 2 кирет. 4 киши. Семейлер болсо аларга бир өзүнчө бөлмө. 4 киши 5 киши кеңирип атат да бир үйгө. 4-5 киши 5 бем алып атат, а? Жакшы. Жылуу сууга келиңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Биз турист тартышыбыз керек, башка кылышыбыз керек деген пландар менен жүрөбүз. Негизичи мына биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоев баш болуп туристтерди тартыш керек, Кыргызстан туризмдин өлкөсү болуш керек деп айтат. Ушундай туристтерди дал ушундай жерлерге дагы тартсак болот. Бул Кудайдын табияты менен ушундай жерге жылуу суу чыгат. Так, азыр бул жерде сауна, пар, душ, бассейн бар экен, а? Бир кирип көрөлүчү. Так, мына жер раздевалка экен. Кийим жештирип, мына жака кирсеңиздер. Так. Бул бассейн. Бассейн пардан чыгып туруп. Таптызар. Бул жак пар. Пардан чыгасыздар, бассейнге таштайсыз. Мына караң. Парга да атайын андай туздарды койдук. Парга да туз киргиздиңиз ба? Бул туз менен пар кылабыз дегендер болсо, пардын ичинде эле тузду чачып каласа бияка туздарды орнотуп койдук. Бул вакытыңызды айтсаңыз, зыяндуулугу жок бекен? Мисалы үчүн тузду өтө көп колдонуп жүрсө, кандай дейсиз? Бул туз энди адамга керектүү нерселер. Керектүү. Ешкандай зыяны жок го эмгеге? Зыяндуулугу жок болчу. Ал жагы душ ой. Караңгылыктар душ бар, а? Сенчо, кийинде саунадан жууп чыгып кетти. Жакшы, мынакей шартты караңыздар. Кече ысык болдук кандай элдин баары ушул жерде калса керек, а? Вот, бассейнде, көп бассейнде калды. Мына баарыңыздарга маалым, буга чейин жакынкы жумаларда өтө ысык болуп атты күн. Ошол ысыкта көпчүлүгү тоолорго, көлдөргө эс алганы катышып атты. Бул жерде мынакей дагы тапчандарда коюп койсуз. Бул каалоочулар ысыкта тапчанда отуруп эс алганга, тамактанганга мүмкүнчүлүктөр бар, а? Жакшы. Бул жерде сууга түшүү үчүн кыйла ылдыйга дарыянын боюна карап түшүш керек. Ал үчүн бир 200 метрден ашуураак басуу керек. Эгер ал жака басып бара албайм дегендер үчүн бакытыңызда мындай атайын ванналарда уюштурганбыз, туурабы? Бир көрсөтүң эле. Бияктагы ванналар бар. Каласа бул жерге түшө берет, ысык суумуз суу постоянно чыгып турат. Мен паска басып барбаймын, ылдый түшпөйм дегендерге ушул жерге ваннада дагы профилактиканы кылса боло берет, э? Мына. Ванналарга жылуу сууда атайын аппараттардын жардамы менен ушул жака тартып чыккан. Жылуу суу ошондой температурасы менен чыгат, бул жерде ваннага куюлат. Ваннада дагы жылуу сууга түшсө болот. Эми негизи урматтуу көрүүчүлөр, келгенден кийин сууга сөзсүз түшкөн жакшы. Ылдыйга түшүш керек. Азыр биз аны да силерге көрсөтөбүз. Мен Карабак айыл аймагынын тургуну боламын. Мен өзүм Аксакалдар сотунун төрагасы аймак боюнча. Бул жерге көп жылдан бери келебиз. Мен азыр жашым 72-де. Бул суудун касиеттик дарылык немеси абдан күчтүү да. Фут оору, ички органдарга, баш оору, бардык нерсеге дары да бул. Бирок мына түшүү жагы коопсуздугуну этияттык менен түшүп чыгыш керек. Адам баласына ден соолук керек. Сиз азыр басып барып келдиңизби? Кечекен түшкөнмүн. Бүгүн дагы түшөм. Кудай кааласа мунун дарылык касиети абдан күчтүү, ден соолукка пайдалуу. Мына кече түштүм. Келгенин караганда анча жеңилдеп калдым. Тузга келдиңизби? Туз шактыга. Тузга азыр абиттен кийин түшөм кудай. Абиттен кийин. Суудан чыгып туруп тузга кириш керек экен, а? Ооба. Ошондой. Болуптур. Жакшы эс алың, ооба. Болуптур. Жакшы результат алыңыз, э? Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Мына мен бүгүн келинчегим экөөбүз келгенибизге бүгүн экинчи күн. Бул жердин суусу дарылык касиети өтө чоң экен. Биз бияка дарылык касиетине келип эс алып кеткенине келдик. Бул жактын суусу
өзү жете тукум жыттанат экен. Жумуртка жыттанып турат. Жумуртка жыттанат экен. Суу болсо дамы да жумуртка дамданат. Бул жакта дагы туз шахтасы деген жак бар экен. Жаңы ачылыптыр ошол. Жаңы ачылган. Кирдиңизби ошого? Ал жака кирдик биз. Киргенде бул бүт жагы туз менен капталган. Кирип отурганда уже ал туздун жыттары бул гайморит оорусуна, көптөгөн ооруларга пайдасы чоң экен. Жылуу сууга келиңиздер, эс алып кетиңиздер. Дарылык касиети өтө чоң, дарыланып кетиңиздер. Мына көрүп турасыздар, үй бүлөсү менен ушундай жаш үй бүлөлөр келинчеги менен келип ушул жерде таза абада эс алышып, жылуу сууга түшүп, туз шахтага түшүп, мына айтканда эс алып атышаттар. Жакшы салыңыздар. Рахмат силерге. Биз эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен чогуу азыр Бакыт мырза менен чогуу жылуу суу чыгып турган жерге түшүп барабыз. Ошол жерден силерге суу кандай чыгып жатат, элдер кантип түшүп атышат, баарын силерге көрсөтөбүз. Биз азыр мына ушул силер көрүп турган кырдын бою менен, кыя менен санаториядан бери карап жылуу сууга карап басып келип калдык. Мына ушул силер көрүп турган дарыянын боюнда жылуу суу чыгып тургандар. Эми таң калыш керек, дарыяда өтө муздак суу болсо, дарыянын боюнан кадимкидей жылуу суу шаркырап чыгып турат. Азыр мен дагы ошол жылуу сууга киремин, көрсөтөм. Та Бакыт мырза, айтсаңыз, бул кайсы дарыя? Кожошкен дарыясы болот экен. Кожошкен дарыясы. Бул суу өтө муздак болсо керек. Дарыя муздак суу болот. Жылуу сууга могул жерден киребиз, Азыр ичинде киши бар экен. Ичинде азыр кишилер бар, Жакшы турат. Ысык турат. Дарыя өтө муздак турат. Өтө аралашпайт. Керемет да бул эми. Керемет, атайын, атайын муздак суунун боюнда кадимки 42 градустагы жылуу суу чыгып турган, бул чындыгында керемет. Азыр бул жерде мынакей суудан чыгып, ушул жерде атайын эс алып аткан байкелерибиз бар. Негизгиси мына азыр сиздер көрүп турган байке болсо, бул атайын кошуна Өзбекстан өлкөдөн ушул жерге келиптир. Кандайсыз, жакшысызбы? Саламун алейкум, жакшы, рахмат. Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат, жакшы. Өзбекстан кайсы жерден болосуз? Кокондан, Фергана областынан барат, Кокон шаарынан келдиңиз, Кандай экен суу? Болду, шүкүр, жакшы келип алды кетсем, хамма жок жакшы, шароитлар жакшы, суулары эми пайдасын эми билебиз, Кудай кааласа. Сиздер кандай лечение алган келдиңиздерби? Лечениеге келдик да. Лечение алган келдиңиздер. Суу жактыбы? 42 градус ысык дейт. Суу жактуу. Природа кандай экен Кыргызстанда? Природалар жакшы, эми көрүп таулар хамма жок. Таулар көрүнөт. Жакшы. Өзбекстанда барбы ушундай жылуу суу, туз шахты барбы? Бизде ham bor. Nimalar bor? Olti ariqda suvlar bor. Shunday suvlar bor. Bu ham issiq suv olti ariqda ekan. Aldalı ушундай бир Кудайдын керемetiмен жылуу суу болуп чыгат, ысык суу болуп Bu ham жүрөсү. Туз шахтага кирдиңизби? Yo, endi ular bu yoqda. Суудан чыгып эми киресиз. Туз шахтага. Сиз дагы Өзбекстандан келдиңизби? Кокондан. Жактыбы сизге дагы? Кандай үй бүлөңүз менен келдиңизби, семейный? Семейный келдиңизби, үй бүлөңүз менен? Тууган уруктар менен келдиңиз, Жакшы. Жакшы салыңыздар. Өзбекстандагы биздин туугандарга барып мактап барыңыздар. Ушундай суу бар экен, ушундай жакшы природалуу, жакшы жер экен деп, мактап барыңыздар. Жакшы, рахмат силерге. Мына көрдүңүздөр, кошуна өлкөлөрдөн да келип турат. Та мына байкел болсо, атайын биздин Борбор шаарыбыздан келип турат. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Бишкектен келдиңизби? Жакшы экен суу? Жакты. Жакты. Келгендер, кеченен алыңыздар өтө жакшы. Жакшы. Көрдүңүздөр, бул жерге бир эле биздин Баткен областынын территориясы эмес, бул жагы Ош, Бишкек шаарына чейин келе турган болсо, ал эми аркы жагы Өзбекстан кошуна өлкөлөрдөн дагы келип ушул атайын жылуу сууда эс алышат. Жылуу суу, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул сиздер көрүп турган жерден тиги акырынан чыгып келет. Бул жерге мына ушул бассейн суу топтолот экен дагы, ушул бассейнге элдер түшүп, жылуу суудан кадимкидей лечение алат. Бакыт мырза, бул сууду ичкенге болобу, кандай дейсиз? Ичкенге болот. Бул ичиш керек, жуунуш керек да. Ичсең бүт ички органдарга, ичеги, ашказан, оор,
Олар су көтөрүп жара чыгып бардыгы көрүп кайда. Ашказан язбаларына жакшы. Жакшы кылат ооба. Гастрит жана шамалдашка язбага жакшы, бир ичип көрбөйсүз. Көз ооруга жакшы, зренага. Азыр мына бисмилла. Астын асып жиберсең, су полный чип кетет. Токтоп алып калат. Ана судун көзү, булактын көзү. Булжак көзү, а? Булак мына су шарлагыда су көдөй. Мына алып темира ичсе болот. Азыр Бакыт мырза ошол суудан ичип атат. Демек бардык эле келген эс алуучулар бул сууга түшүп, андан ары ичип дагы көрсө болот экен. Айтып кетти жанагындай ашказанга, язвага, гастрит ооруларына, өпкөдөгү, ичегидеги жана кишечниктеги оорулардын бүт баарына аябай жакшы. Азыр бул жерге мына суу топтолгондон кийин могул жерден ачып коесуз, мына тактайча менен жаап коесуз кайра. Ичип бүткөндөн кийин мына тактасына астыга салып койсоң, суу толдойт. Толгондон кийин ичиге түшүп, темира отурса болот. Бирок айтып кетиш керек, самындан жуунганга болбойт бул жерде. Самындан жуунганга болбойт. Самындан жуунганга болбойт, отуруп жуунуп, көздү салып, башты жууп, көздү иштиге суу кирип жуусаң жакшы болот. Жакшымы? Мына караңыздар, суу кадимкидей жылуу туугандар. 42 градус жылуу ушундай болот экен. Бул азыр суу могул жактан чыгат. Могул жерге бассейнге мен ойлойм бир 3 адам кенен отурат. 3 адам. Жатканга да болот. Суу барган сайын көбөйө берет, кийин акырында тазалаш үчүн бул жактан ачып коюш керек. Мен азыр мынакей көрүп турасыздар, жылуу сууда ушинтип отурам, эс алып. Чындыгында мага аябай жакты, сиздер да келсеңиздер болот. Ал мен бир жатып көрөйүнчү. Бул жака жатып берсе болот турат. Узун экен, ичине дерең кирип. ичек. Так. Мына караңыздар. Жана ваннада отургандай атайын ысык суу кылып алып отуруп азыр, издечи. Ошондой бир ысык суу чыгып турат экен. Бул дагы Кудайдын бир керемети. Так. Мына ушундай урматтуу кыргыз элим, кадырман мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, сиздер дагы Баткенге келсеңиздер, бизди алыстан көрүп жаткандар болсо дагы ден соолукту чыңдаш үчүн, суукту чыгарыш үчүн, ашказанды дарылаш үчүн, андан сырткары брахит асманды дарылаш үчүн дал ушул жылуу сууга келиңиздер. Сууга түшкөндө кадимкидей терини бошотуп дагы мындан сиздер басып чыгып туруп, жанагы туз шахтага кирип, сонун лечение алып, таза абада жыргап, сонун табактар кылып, тамактанып, эс алып кетсеңиздер болот. Бир күндүк эс алууңузга мынакей Бакыт мырза жанында турат. Бул жерде жалпы 2-3 күн тура турабыз. Биз азыр каражатты айтып кетели, канча акча кетет Бакытке? Бир күндө ошол жерде жатып, тамак аш кылып жасап жеп, сууга түшкөнү 300 сом bizde. Күнүнө 300 сом экен. Караңыздар. Кыйла арзанда 300 сомго сиздер сонун жыргап эс аласыздар. Өзүңүздөр продукттан алып келесиздер, калсаңыздар кой алып келип союп жеңиздер, мындай сууга түшүп жыргаңыздар, эс алыңыздар. Мен ушул жерден жыйынтыктайм, урматтуу көрүүчүлөр. Мен сиздерге бул чыгарса жалпы ушул биздин атайын кол жерлерибиз Кудайдын керемети менен жылуу суу чыгып турган Дара зонасынан сиздерге бул репортажды жасап көрсөттүм. Биз менен бирге болуңуздар. Мен ушул жерден жыйынтыктайм. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.